90 üstü turbaydı. Assalamu alaikum, Жаңылдар каналынын катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүнкү чыгарылышта мына ушул эки бап жакшы алган койлордун сатылышы туурасында кабар беребиз. Видеону жакшылап аягына чейин көрүп турсаңыздар, бул койлордун жаштары тууралуу жана бойлорун өлчөп көрсөтөбүз. Ошондой эле бул койлорго коюлган кочкорлор туурасында дагы айтабыз. Кочкорлордун анча-мынчасы сатылышын дагы жөнүндө сөз болот туугандар. Бул койлор азыр Каракулжа районунда турат. Каракулжа районуна келгенине жазда келген бул койлор, бирден козу алган ээси жакшы, колдон өткөн, сыноодон өткөн жакшы койлор туугандар. Койлордун баасы тууралуу сразу айта кетсек, койлордун баасын 40 миңден сурап атат. Ээси энчи кыла турган жакшы койлор экен. Койлордун баардык сын сыпаты келишкен, эми мактаганда өзүңүздөр көргөнүңүздөр артык. Алдыда тиштерин көрсөтөбүз жана бойлорун өлчөп көрсөтөбүз. Кара койдун тиши 8 тиш. Бул ак кой экөөнүн жашы 1. Ал эми бул кызыл койдун бирөөсү 4 тиштен 6 тишке өтүп атыптыр. Ал эми бунусу болсо 4 тиш. Койлордун картаңы дагы 2 жыл 3 жыл козу алса болот. Козуну чынында чоң койлор берет экен, эгерде кочкору келишсе. Ал эми бул койлорго коюлган кочкорлорду дагы азыр көрсөтөбүз дедик. Кочкорлордун жашы бирөөсү 2 тиш, бою 95 сантиметр. Аптактуу белгилүү Шырам деген кочкордун түз баласы. Мына ушул кочкорго коюлган жана Арашан породасындагы жакшы белгилүү Арашан багуучу агаларыбыздын кочкорлорунан дагы коюлган экен. Синекей 85. Койлорду көрдүңүздөр, өзүңүздөр бийиги 87-88 сантиметр чыкты. Ал эми кичинекейи жашы 4 тиши 85 сантиметрге жакын чамалап чыкты. Видеодо көрүнбөдү. Ал эми бул көрүп турган кочкор, бул козу кочкор. Арашан породасында, таза Арашан породасында Тимуровский линиядан келген кочкорлордон. Баасы келишсе сата беребиз дейт. Бул кочкордун баасы тууралуу ээсине чаласыздар, байланышасыздар. Кочкор абдан сын сыпаттуу жакшы кочкорлордун бири, келечекте көптү үмүттөндүрөт экен. Алла насип кылса, ошол кой кылдайм деген туугандарыбыз болсо, мына ушул кой кочкорлорду чалып сүйлөшсөңүздөр болот туугандар. Кочкордун тиши козу тиш боюнча, бирок тиштери абдан тиштеринен деле көрүнүп турат. Баралдуу, тиштүү, карчыгалуу, куйрук төштүү кочкор экен туугандар. Мааптуу койлордун ошо кочкорлордон качыптыр. Мына кочкор Шырам деген кочкордун түз баласы экен. Кууттан кийин арык мезгил экен. Жашы эмне эле кочкордун? 2 тиш бою 95ке жакында. Аркысы. Мына ушундай туугандар, видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин каналга катталуу электер болсо сөзсүз түрдө катталыңыздар. Лайк, комментарийди аянбаңыздар. Бул сиздердин биздин каналдын өнүгүүсүнө болгон кошкон салымыңыздар болот. Ал салымыңыздар айыл чарбасындагы асыл тукумдуулукту өрчүтүүгө кошкон салымыңыздар деп эсептейбиз туугандар. Oo, 90 üstü turbaydı.